Бүгін болып өткен оқиялар жаңалықтар Ак кеме студиясында сіздер менен Адилет Аманголов, саламатсыздарбы. Кыргызстанда коронавирустук кырдаал курчуп бара жаткандыктан Кыргызстандан Россияга туруктуу эл аралык аба каттамдары ачылбай жатат. Ал эми Россия менен Казакстандын чек аралары да жабылган деп билдирди Кыргызстандын Россиядагы элчилиги. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын жарандарын чыдамдуу болууга жана орус-казак чек арасына чыкпоого чакырат. Эпидемиологиялык кырдаал татаал болгонун эске алуу менен оор абалда кыргыз мигранттарын Кыргызстанга кетүүдөн баш тартууга чакырат. Белоруссиянын премьер-министри Роман Головченконун айтымында Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен сүйлөшүүлөр учурунда Россия менен Белоруссиянын ортосундагы транспорттук байланыштарды калыбына келтирүү маселеси талкууланды. Минск Россия менен транспорттук байланыштардын жандануусун күчөтөт. Мишустин менен Головченконун жолугушуусу 14-июлда Москвада өттү. Ал белгилегендей, Россиянын бийлиги эпидемиологиялык кырдаалдын негизинде кырдаалды көзөмөлдөп жатат. Биз муну түшүнүп тургандай, жакынкы күндөрү Беларусь Республикасы менен транспорттук байланыштар кайрадан жанданат деп күтүлүүдө, деди Головченконун сөзүн РИА Новости. Белоруссиянын премьер-министри кошумчалагандай, орус тарап азырынча билдирүүнү улантуунун конкреттүү мөөнөттөрүн белгилей элек. 15-июлда Россияга келгендерге обсервация кылуу жана карантин жокко чыгарылып, кээ бир мамлекеттер менен мамлекеттик чек аралар ачылды. Роспотребнадзор 15-июлда Россияга келген бардык жарандарга, орусиялыктарга дагы чет өлкөлүктөргө дагы карантинди жокко чыгарууну чечти. Демек, бул туристтер үчүн дагы бир чоң жаңылык. 15-июлдан тарта Россия өлкөгө келгендер үчүн 2 чымалык обочолонууга жокко чыгарылат. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана адамдык бакубатчылыкты көзөмөлдөө боюнча федералдык кызмат жетекчиси Анна Попованын токтому укуктук маалыматтан интернет порталында жарыяланды. Эми чет өлкөлүк жарандарга орус же англис тилинде коронавирус тест сынагы бар документ Россияга келгенге чейин 3 күн калганда талап кылынат. Орустар коронавирустун тестинин жыйынтыгын көрсөтө алышат же аны үйдө өткөрө алышат. Эгер өлкөгө келген адам мындай сынактан өтпөсө, анда аны өткөрүү үчүн 3 күн талап кылынат. Эмне себептен Кыргызстан менен Россия аба каттамдары 15-июлга карата ачылганы жок деген суроого төмөндөгүдөй маалыматты алдык. Домодедово аэропортундагы СНГ мамлекеттерине авиакаттамдар таблосун изилдеп чыктык. Самолеттор учуп жатабы же учпай жатабы, ушул онлайн табло аркылуу көрсө болору баарына маалым. Демек, таблодо көрүнүп тургандай, Домодедоводон Ошко бир рейс учканы анык. Ал рейс кадимки рейспи же чартардык рейспи бул жерде жазылган эмес. Бирок акыркы күндөрү Домодедоводон Ошко самолеттордун жума сайын тез каттаганы белгилүү. Ошондой эле бул аэропорттордон Душанбе, Ташкент багыттары боюнча дагы авиа рейстерде 15-июлга 16-июлга байкай алдык. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусиядан кыргызстандыктар үчүн уюштурулуп жаткан чартердик каттамдардын тизмесине киргизүү үчүн акчалыга шектүүлөр аныкталганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык 12-июнь күнү Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө 3 жаран кайрылган. Алар 27 жаштагы кыргызстандык жаран элчиликтеги тааныштары аркылуу чартердик каттам менен бараткандардын тизмесине кошууну убада кылып, 50 000 рубль алганын айтып даттанышкан. Бул факты Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкармалыгына катталып, кылмыш жаза кодексинин 159-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголду. Элчиликтин алдында түзүлгөн атайын комиссия 26-июнда Оштун Нукат районунун тургуну ооруп жаткан тууганын Кыргызстанга кайтарууга жардам берүү үчүн кыргызстандык жаран 10 000 рубль сурап жатканын айтып кайрылган. Бул кайрылуу боюнча ички иштер министринин Орусиядагы өкүлчүлүгү ыкча мүлүктү жүргүзүп, Балай районунун 47 жаштагы тургунун кармаган учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ички иштер министрлиги Орусиядан Кыргызстанга уюштурулган каттамдарга тизме акысыз түзүлөөрүн айтып, кыргызстандыктарды шылоондардын кылтагынан сак болууга чакырат. Ушул сыяктуу мыйзамсыз аракеттер бөгөт коюу үчүн элчиликке караштуу атайын комиссия түзүлгөнүн белгилешет. Президент Сооронбай Жээнбеков Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 5-курсунун студенти Аденай Мурзабекованын дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу анын үй-бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтты. Борбор калаадагы убактылуу стационарлардын биринде ыктыярчылык эмгектенип жаткан Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 5-курсунун студенти Аденай Мурзабекованын дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгы тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Медициналык кадрлардын жетишсиздиги
ыктыярчыларды, алардын ичинде медициналык факультеттердин жогорку курстарынын студенттерин ишке тартууга мажбур кылды. Жаш болгонуна карабастан алар улуу кесиптештери менен бир катарда болуп, бүгүнкү күндүн бардык оош кыйыштарын татыктуу көтөрүп келе жатышат. Тилекке каршы бүт өмүрү али алдыда болгон жаш адисибизден айрылып олтурабыз деп өкүнүү менен белгиледи өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков. Милициянын кайгылуу кызматы мыйзамсыз дары саткан жаранды кармады. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык 13-июль күнү Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына Ахунбаев менен Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде ББ аттуу жаран болжол менен баасы 2000 сом болгон дарыны белгисиз жаран 6000 сомго сатып алдап кеткендиги кабарланган. Көрүлгөн акча изилдөөнүн натыйжасында кылмыштын изи суйликте 1989 жылы туулган СО аттуу жаран кармалып Лилин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Өлкө боюнча 3 айдын ичинде 488 миллион 300 миң сом медицина кызматкерлерине кошумча төлөм катары төлөнүп берилди. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Мамлекет тарабынан медицина кызматкерлерине төлөнүп берилүүчү каражаттар боюнча бардык маселелер толук кандуу чечилди. 488 миллион 300 миң сом акча каражаты март айынан июнь айына чейин 3 ай 10 күндүн кошумча төлөмү толугу менен дарыгерлерге төлөнүп берилди. Азыр эми жаңы тариф менен июль айынын аягы менен кошумча каражат төлөп берүү боюнча иштеп жатабыз, деди өкмөт башчы Кубатбек Боронов. Баткен облусунда 15-июльдан тарта коомдук тамактануучу жайлар жабылат. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда бүгүндөн тарта Баткендеги район шаар аралык коомдук транспорттун каттоосуна дагы убактылуу тыюу салынды. 15-июльдан эпидемиологиялык абал турукташканга чейин аймактагы ашкана, кафе, ресторан, балмуздак сатуучу жайлар убактылуу жабылат. Ошондой эле аймактар аралык коомдук транспортта дагы иштебейт деп айтылат билдирмеде. Район шаар башчыларына карантин киргизүү сунушталган. Ошондой эле санитардык карантиндик посттолорго жеке такси кызматтарын облус аймагынан чыгарбоо тапшырмасы берилгени айтылды. Талапты аткарбаган айдоочулар тийиштүү жазасын алат. Россияда коронавируска каршы вакцина 14-15 августта пайдаланууга чыгышы мүмкүндүгүн РИА Новости жазды. Препарат Гамалея атындагы улуттук эпидемиология жана микробиология илимий изилдөө борборунда жасалып, 18-июндан баштап Сеченов университети менен Борденко атындагы аскердик госпиталындагы ыктыярчыларга сыналып жатат. Коргоо министрлигинин айтымында бүгүнкү оорукананын адистери вакцинаны 20 кишиден турган ыктыярчылардын экинчи тобуна сайышкан. Алар учурда өзүн жакшы сезип жатканы жана дарыгердин көзөмөлүнө алынганы белгиленет. Аларды бир жумада чыгаруу пландалып жатат. Иштелип чыга турчу иммундук системанын натыйжасына жана өзгөчөлүгүнө анализдин жыйынтыгы боюнча баа берилмекчи. Гамалея борборунун адистеринин маалыматы боюнча волонтерлордо иммунитет жаралчу күн алыс эмес деп айтылат маалыматта. Орусиянын Екатеринбург шаарынан ал жакта иштеп жашап жүргөн кыргызстандык 2 дарыгер, 2 фельдшер жана медайым коронавирус инфекциясы жана өпкөнүн сезген илдети менен ооруп жаткан бейтаптарды дарылап жаткан кыргыз медиктерине жардам берүү үчүн келишти. Бул тууралуу коронавируска каршы ыкчам штаб маалымдады. Алар 14-июль күнү Екатеринбург Бишкек каттамындагы чартердик учак менен 186 кыргызстандык жаран менен чогуу учуп келишти. Маалыматка ылайык кайтып келгендердин арасында Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Сургут, Новый Уренгой, Курган, Ноябрьск, Пермь, Салехард шаарларынан жаш балалуу, кош бойлуу, урукчан, улгайган, оор турмушта жашап жүргөн кыргызстандык жарандар кайтып келишкен. Премьер-министр Кубатбек Боронов кечээ брифингде Түркиядан кыргызстандык дарыгерлер келе турганын билдирди. Бизге сырттан келип жаткан ыктыярчыларга ыраазычылык билдирем. Булар Кыргызстандан келген ыктыярчылар гана эмес, ошондой эле чет өлкөлөрдөн медициналык билим алган жарандар. Алардын 38 келген, жакынкы дагы 50 ыктыярчы келди. Эртең дарыгер болуп иштеген 18 мекендешибиз Түркиядан келгени жатат. Премьер-министр атаган 18 дарыгердин 5 гана өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинен уруксат алганын жана 15-июлда Стамбул Бишкек чартердик каттамы менен кеткенге даяр экендигин Азаттыкка билдиришкен. Тизмедеги калган дарыгерлер иштеген жеринен уруксат алганда гана кете алышат. Алар негизинен Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандык дарыгерлер. Кыргызстандан Түркиядагы элчилигинин билдирүүсүндө 15-июлда Стамбул Бишкек каттамы боюнча атайын чартердик рейс уюштурулат. Бул каттам менен 343 кыргызстандык жаран мекенине жеткирилет. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Актеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламат.